Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Күлүк кылбасын ушул күндө. Бирок бизге окшогон кыргыздын жарандары ушундай болуп түшүп калышыгындан ушуга реакция кылбасак болбойт. Реакция кылбасак болбойт. Реакция кылбасак болбойт буга. Туура айтасыз. Баланын аты жөнүн айтып коюңуздар. Милиция кызматкерлери милдетин эмне? Элдин коопсуздугун, элдин эмесин тартипти сактай турган милиция кызматкерлери кылычтай 26 жаштагы баланы алып келип өтүргөн. Биз себебин да уктук. Баткенде 9 миллион акчасын жоготуптур, урдаттырыптыр. Ошону ушунун мойнуна илебиз деп пытка кылыптыр. Мен муну да көпчүлүк кирбесин сурагычы. Кирбей туруңуздар, көпчүлүк кирбеңиздер. Милиция кызматкерлери түбүнө жеткизек болбойт, мындай боло турган болсо, Ушундан өттү, бул биринчи жолу эмес. Бир баланы ушундай айып кылып койгон, бул экинчисин өлтүрүп койду. Биринчи жолу эмес. Прокуратурадан болбосо Бишкекке чейин барабыз, сатырдын алдыга чейин киребиз, Садыржанбардын алдыга чейин. Эгерде ушунчалык кыла турган болсо, Кудай каласа мыйзам чегинде жооп берет, тартылат, баары айыпкерлер тартылат, жооп берет Кудай каласа. Сабыр кылып, милиция ушуну кыла турган болсо, милиция деңгээлде аракет кылабыз мыйзам чегинде. Ушунча эл Мен алып келгенде кимдер алып келген, кайсы неме алып келип тапшырганын беттирмелери барбы? бизге деле азыр ошону сурады. Сурасак азыр мына өкүлчүлүгүнөн сиз айтып атат, бул жак айтып атат, ошо милиция кызматкерлери алып келип берген, алып келди депчи. Мандайда моргто өзү келгенден кийин кайсы ууду алып келдиби, гоодо алып келдиби, ноокат алып келдиби, кара суу алып келдиби, кайсы милициянын фамилиялары барбы? Татталганбы? Кайсы күнү? Кайсы күнү? 15-ден 16-га өтөр түнү алып келген. Баланы өзү 15 күнү түнү калмас келген саат 8'de. 8-9'larda. Al 2 saatlik yol kelse Beriş kerek bede atenege. Кандай бул неме? Кандай бул бала? siz hazır көргөн боюнча кандай комментарий бере аласыз ошол өлгөн баланы көргөн боюнча? Биз эми карасак ошо көбөлө немелери турат. Карантина турат, көбөлө турат. Мыйзам чегинде текширилет. Машина деле турат. Ошол менен болуш керек. Катуу предмет менен тийген деген бир күнөө болот. Жимистик органдарга чейин эстиптир. Колунда бар, колунда бар, ошо мен бул деле бая айтып өткөндей мыйзам чегинде баары такталат. Sonday bolsun, agar onday bolsa hech kim nima Кудай qiladi? буюрса мыйзам чегинде баары жоопкерчиликке тартылат, жооп берет. Endi ishonib qo'ygan odamlar shuni ishni qilsa biz qancha Кызматкерлер алып келип тапшырыптыр бул акция боюнча. Ошондо уудаса. Ууду көрөт ошто, сагы уудуса келип тапшырыптыр булар. kelib olib kelgandan keyin registratsiya qilib anam Эми регистрация болот да, баары бир мыйзам bo'lmadi deb atmayman. Registratsiya qilib buni qog'oz kirgizib qo'yib ketdi deydi. Kechasi kelsa registratsiya qilmay qo'yib ekan. болот, обязательно Bo'lishi kerak bo'lishi zakon bor qilib beradi. Жок, сиздерге дагы регистрация болот да, бир маек келди, турабы? Болот да, журналда бар да. Болушат. Bizdeki saat 5'e çeyin iş. 5'ten gün үйдөн алып кетишет. Дежурный үйдө болобуз бизге. Графиктер табелден жазылган. 8:30-дан 5'e чейин жумуш орунда болосуң. 5'ten кийин эртең менен 8:30-га чейин үйдө болосуң. Кайсы вызов не боло турган болсо, окуя болсо, тергөөч менен үйдөн чыгып кетесиң. Бизде ол полный графиктен бардык жазылышы бар. Ana terbiye.